Манакей. Өзүнчө маринад болуп калат. Болду. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок сүйүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен жайында гана, күндүн ысыгында гана пайда болуучу бир макулук тууралуу сүйлөшөбүз. Жана ал макулук чоң тоок үчүн да, кичинекей жөжөлөр үчүн дагы өтө бир пайдалуу тамак, аш десек болот. Эң нескиси ал бекер. Жана ким бул видеону көрүп атып, өзүнө жакпаган же жийиркеничтүү материал, кадрларды көрүп кала турган болсо, албетте айып көрбөйсүз деген ойдомун. Ал кадимки эле манакей чымын чичип койгон курттар. Манакей башында эскерткем, ким жийиркене турган болсо, кимге жакпай турган болсо көрбөгүлө. Бул тооктор үчүн өтө пайдалуу. Эмне үчүн? Бул жерде азыр менин акыбалымда бул жерде азыр эт эле. Көбүнчөсү бул үйдөн чыккан тамак ашта болсун, ар кандай эт продукциясынан жана жумурткалардан жана ошого окшогон продукцияларга жабыша турган макулук болуп эсептелинет. Жана мунун пайдалуулугу ошол жей турган тамак аштын баардыгын жей берет. Тактап айтканда, составында көп ингредиенттер бар десе болот. Мына, артургала, пока бере элекмин азырынча. Андыктан жайлата ушул нерсени жийиркенбей, жаман көрбөй, тоокторуңар үчүн, жүжөлөр үчүн берип турсаңар өтө жакшы болот. Кое турчу бар. Көрдүңөрбү? Булар уже жеп даамын татып алгандыктан жанталашып атышат. Бирок мен буларга азыр сасык боюнча бербейм. Бул боюнча берсең сасык болот. Жана жагымсыз болот өзүбүзгө деле. Муну эми өзүнчө фильтрлеп алыш керек, анан кантип бөлүп алам деп коркпоңуздар. Баштыкка салынган болсун, мүшөккө салынган болсун, акырын астын тешип туруп, бир чарага акырын тосуп койсоңор, өздөрү эле акырын тып-тып эле чоңойгондору түшө берет. Түшкөндөрүн акырын кааласаңар апелька салып койсоңор болот, кааласаңар ун, талкан, кыскасы майдан нерсенин баардыгы жарай берет. Мисалы, бул жем деле жарайт. Муну акырын чачасыңар, апелька деле болот. Аралаштырып койсоңор, манакей өзүнчө маринад болуп калат. Болду. Бул эми азырынча бүгүнчө аз эле бердим, бүгүн эле берип баштап атам. Эртеңден баштап бир аз порциясын көбөйтөбүз. Буларга берип көрө элекмин. Быйыл биринчи жолу баштап атам. Андыктан реакциясы кандай болот экен азыр көрөбүз. Кел. Канакей. Келгилечи. Не дейсиңер бул тамакка? Чоң тоок бердим. Бул жүжөлөрдү жеп көрө элек болчу бүгүнгө чейин. Андыктан чочоркоп атышат. Чоңдор болсо сүйүнүп эле терип жешет. Опыт бар да. Чоң. Дейлерге дагы. Ма, кеп. Булар сүйүнүп эле жабышат. Манакей урматтуу бир туугандар, булар үчүн өтө эле аз. Бул азыркы берилген. Мындан дагы колдон келсе көпкө эле бере бериш керек, эч нерсе болбойт. Жүжөлөргө болсо бир аз ченеп бериш керек. Ошондой. Болду. Ошон менен сиздер менен бир аз бөлүшөйүн дегем.